Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Мен Табалды кызы Атургүл, Өзгөн районунун Балдар борбор чыгармачылык керемет кийиз ириминин мугалими, Кызыл Абад орто мектебинин окуучулары Абдырашитова Жумасел, Манасова Айпери. Бул окуучулар менен сиздерге азыр биз курчак жана саатты жасап бергенди көрсөтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар дагы бизге керектелүүчү биринчи саатыбызга ушундай болгон кийиздерди колдонобуз. Аларды тегерекче кылып кыркып алабыз дагы саат жасайбыз. Экинчи Нурпери кызыбыз үчүн биздин обычный колдонгон носкибизден синтофон, буга керектелүүчү ийне, кайчы керектелет. Ушул каражаттарды колдонуңуздар дагы биз менен чогуу бирге жасасаңыздар болот. Андыктан баштайлыбы кыздар? Андай болсо, бул кызыбыз саатты жасап берсе, бул кызыбыз курчагын жасап берет. Баштайбыз, кыздар? Биринчиден биз ушундай эле кийизден тегерекче кылып кыркып алабыз. Ар кандай түстөрдү колдонсоңуздар болот. Тегерек кылып кыркып, атайын даярдап аласыздар дагы айлана кылып. Ага ар бирине биз мындай тегерекче кылып дагы кыркып алабыз дагы, буну 12 уштук кылып кыркып алабыз. Анткени саатта 12 цифра болгондуктан 12-nin 40 эсептеп кыркып алабыз. Өзүңүздөр каалагандай түстөрдү тандап, ар кандай коенектерди, аюуларды жасап чыгарсаңыздар болот. Биз ошондуктан аю кылыш үчүн биз кулактарын кыркып алдык. Кыркып жасага. Эми бул ушул эле төгөрөкчөгө ар кандай цифраларды өзүңүздөр көргөндөй 1ден 12ге чейин цифраларды колдонобуз. Бизге дагы буларды жабыштырыш үчүн ток клей керектелет. Ушул ток клейди колдонобуз. Ушул төгөрөкчөгө дагы бир төгөрөкчө кыркып алабыз. Азыр мен ушул саат менен курчакты жасап бергенче менин окуучуларым сиздерге өз өнөрлөрүн көрсөтүп, ырларын ырдап берет. Ырларыңар барбы, кыздар? Ырың ырдап берчи, Жумасел. Мен сиздерге көк жылгаяк деген ырдап берем. Анын автору Асанова Дархан. Мен баштайын. Көк үстүндө көк жылгаяк, бара жатат андагы эла байлап. Кандай сонун кышындагы табигаттын, унутуптум таптакыр, жылгаякты, эй жылгаякты. Азаматсың. Жагылмаштарың, өзүң билген таланттарың болсо, эмнелер билесиң? Макал лакап, ырлардан, ошолордон болсо айтып берчи анда. Мен болсо азыр сиздерге жагылмач айтып берем.
арашты, берашты, кашкырлар жарашты, жарышкан кашкырлардын тарамышы карышты. Күнүн башы камбаркан, күү чыгарган камбардан, калып келген чалдардан, нече жандардан, арабызда камбар бар, ал камбардан ийкан бар. Азаматсың, ушул жаңылмашты сен кайталап бере аласың Жумасел? Ооба. Кандай болсо кайталап берчи көрөлү. Күнүн башы камбаркан, күү чыгарган камбардан, калып келген жандардан, нече жандардан. Камераны карап, Күнүн башы камбаркан, күү чыгарган камбардан, калып келген чалдардан, нече жандардан, арабызда камбар бар, ал камбардан не бар. Туура айттыбы? Ооба. Азаматсыңар. Ушул кол өнөрчүлүктөн үйрөнүп аткан нерселериңерди кандай кылып колдонсок болот? Биз булардан көптөн буюмдарды жасалабыз, үйгө кооздук үчүн, туруш үчүн жана ошондой эле биз койдун жүнүнөн кийиз жасап, үйүбүзгө кышта бутубузга зайга өтпөш үчүн да койсок болот. Жана ошондой эле кыздын улуттук буюмдарын жасаса болот. Нурпери, сен дагы кийизден ар кандай буюмдарды билесиң, кызым? Кийиздин бизге пайдалыгы кандай? Кийиз бизге көп пайда болот. Камераны карап. Кийиз бизге көп пайда болот. Бул кийизден кыргыздын көп буюмдарын жасаса болот. Кийизден мисалы токум жана башка нерселерди жасаса болот. Ар кандай нерселерди колдонсок болот, Кийизден бизден илгертен ата-бабаларыбыздан бери колдонуп келген, кийизден бизге пайдалуу касиеттер аябай көп, Биз ошол эле кийиз менен чектелбестен ар кандай буюмдарды жасайбыз, кыздар. Силердин азыр ушул жасап аткан саатыңарды, курчаңарды эмне кылып колдонсок болот? Курчакты, мисалы, Курчакты биз сиңдилерибизге, укаларыбызга жасап берсек болот. Саатты болсо биз үйгө кооздук үчүн койсок болот, жана ошондой эле аны апаларыбызга белек кылып берсек болот. Азаматсыңар.
Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, биз ушу менен саатыбыз менен курчагыбызды окуучуларыбыз менен биргеликте жасап бүттүк. Андай болсо, кана Нурпери, Жумасел жасаган буюмдарыңарды балдарга көрсөтөбүз, Силер дагы үй шартында ушундай буюмдарды жасап, сааттарды жасап, курчактарды жасап, жакындарыңыздарга белек катары берсеңиздер болот. Сиңдилериңерге подарка кылып берсеңиздер болот. Ушундай нерселерди алып, жасап, сиздер да колдонуңуздар. Саламатта калгыла.